Достор, барыңарға салам. Достор, бұл промежуточный кайрылуу, бат-баттан кайрылайын, болуп калылачы, достор. Окмуш жамандап атышат, аларга ишенбегиле. Эмне тигин айтпайсың, эмне муну айтпайсың дейт. Силер ошентип суроо берип аткандарга айтат элем, силер майыпсыңарбы, же ненормальныйсыңарбы? Силердер айткыла. Эмне силерде Facebook жокпу, же камераңар жокпу? Оозуңар жокпу, дудуксуңарбы? Айткыла, барын мага шылтабай. Азыр, достор, эч кандай ишенбегиле. Мага жалдырап келгендер море, коркуткандар дагы бар. Өкөңөр тең баргыла. Коркутканыңар дагы, жалдырганыңар дагы ар ойногула. Достор, Москвадан өтө көп адамдар чалып атат мага. Bir однокомнатный үйдө 7-8 өз турабыз дейт. Күнүнө 500 рубль, 1000 рубль таап, окат кылчу элек дейт. Такыр окатыбыз жүрбөй калды. Эчтеке жебей, жечү эч нерсебиз калбай калды. Эмне кылсак болот сыймык дейт. Алибек Жекшенкуловго барсак эми аларда деле акчасы, бюджети ограниченный дейт да. Анан эмне кылабыз дейт. Мен силерге совет берем. Ушу силер барыңар, мигранттар тентип калган себебиңер ошо жакта туңгуч президентиңер Акаев күнөөлүү. Акаев миллиардердин миллиардери, кумтөөрдү талкалаган, ушунун баарын талкалаган, ушу бүт бизди сызга отургузуп кеткен Акаев. Акаевда өкүм бар. Ошо Акаевка баргыла, достор, барыңар биригип алып, Акаевка тынч, татынакай барып айткыла, бизди баккыла деп. Барыңарды Москвада бүт барыңарды багып коет. Россиядагы жүргөнүңөрдүн баарын багып коет Акаев. Экинчи, Бишкекте ачка болуп атам дегендер көп. Бишкекте ачка болуп атам дегендерде түп түз эле балбак авам бар. Мен мэрияда иштейт, жакшы иштеп атат. Ошо балбак авамдын кабинетине баргыла, пакет бергиле деп. Такыр муктаж болгон адамдар силердин сүймөнчүлүктү Улукбек Кочкоровго баргыла. Ошол кедей кембагалдардын өзү атасы, өзү ошол силердин министерствода ошо кедей кембагалдын баары, муктаждын баары, жесир ушундайдын баары Улукбек Кочкоровго барып кабинетинен кетпей койгула. Бак деп. Достор, биз бир нерсеге келелик, ана мени жамандап, тыңтмитсе кошулуп кеткен жоксуңар. Көрүп атам силердичи. Ушундай сволочтор бар экен, тукуму менен фейктер да булар. Тукуму менен ушинтип жеп келген. Кудай буйрса, кухня 9 чыгат, ошондо көрөбүз, достор. Бүт барын айтабыз, бүт айтабыз. Кудай буйрса бир жарым сааттык бир программа болот. Программа болот уже, Кудай буйрса барын айтабыз. Кухня 9 дейт. Силер бир болгула, бизди шылдыңдап тыңтмиткенге көңүл бурбагыла. Биз тазабыз силердин астыңызда. Бир турсак, ушу менен чыгабыз, карантинде утуш менен чыгабыз, Кудай буйрса. Урматтуу элим, жерим, Кыргызстаным, силерге кайрылам. Колдооңорго 1000 мертеден рахмат. Рахмат, достор, ойгоңгула. Бул биздин келечек, бул деген балдардын келечеги. Эртең балдарга эмне деп жооп бересиңер? Балдарыбыз каякта окуйт? Ушундай билимде окуйбу? Ушундай балдарыбыздан маңкурт болобу? Кыргыз эл, биз маңкурт эл эмеспиз. Бизди могу саясатчылар маңкурт кылды. Достор, баарын айтып берейин. Силер только мага мен алкаш, наркоман эме дебей, бизди калмактабай тургулачы, баарыңар бир точкага ургулачы, бир эле точка, мына бир эле точкага уруп туралчы. Мына Канат Хасанов айтып атат, Максат Мамутканов, Аскат Осмонов дагы жүздөгөн Кыргызстанда блогерлер чыгып айтып атышат. Мындай телефонун коюп алып. Урматтуу элим, жерим, биз шорду эл кылып коюшту. Бизди деген ушул СССРден СССР кулаганда эле Акаев келди. Ушу Акаев эчтеге бок билбеген бир академик, бул бир физик келди дагы. Келгенде ушу Жумалиев, Муралиев деген угуп алсаңар, Жумалиев, Муралиевтер булардын завод склады болду да. Ой, бүт сатышты, бүт. Ушул коррупцияны Акаев ушундайынан коррупционный эме түзүп кетти. Ушул Кыргызстанды Акаев эле бир 5 жолу конституциясын изнасиловал. Грубо говоря. Ушул конституция да биздин укугубуз такыр корголбой келет. Урматтуу достор, силерге бир кайрылып коеюн. Мына ушул, давайте только по коррупции. Азыр Жумалиевдин түгүнө жетелик. Жумалиев, Муралиев, жанакы мен Facebook страничкамда карагыла, кимдин сүрөттөрү турат. Баарын айтпай эле коеюн. Мисалы Сарпашев
Сарпашев Жумалиевден эч бир кем калышпаган киши. Бул Сарпашев деген Майрам Акаеванын Тойчубек Касымов деген Жолчубек деп коет. Ошол эмеге дагы Чолпондого эме сала коюп Жолчубек болуп калган. Ошонун күйөө баласы. Анан бул министр болду, эмне гана болгон жок. Мына жана Сарпашев жөнүндө айттым. Бүт паспорттун ичинде кыргыз деген графаны, орус деген улуттук графаны алып салышты, сатканга жеңил экен. Ошонун маалында 1000 деген паспорт сатылып кетти деп Instagram, Facebooktарда жүрдү эле. Ким эмне болду? Эчтеке болгон жок. Булардын баарын жүздөн үйү бар ушундай миллиардерлер. Сарпашев миллиардер, Шадиев миллиардер, Муралиев миллиардер. Ушулардын баарын талкалайлы достор, бир бололу достор. Азыр баарын айтып берем. Мисалы баягы күнү Райым жөнүндө айтып берейин. Райым дейт. Эмне эле сыймык сен Райымды айтпайсың дейт. Эмне эле Райымды айтпайсың дейт. Мен Райымга айтмак турмак эки жолу Волконскийлердин эмесине баргам. Митингине барып катышканбыз, балдар болуп, ушул эле балдар болуп катышып келгенбиз барып эки жолу. Мен эмнеге Райымды айтпайсың дейт. Райымды менден жакшы Али Токтохунов айтып атат. Ошо Али Токтохуновго жардам бергиле. Ушундай эле Райым десеңер. Райымды мен Али Токтохуновдон жакшы билбейм. Билген киши целый Азаттык, Клуб КЖ эмелер айтат. Ошолор айта берсин. Мен эчтеке мындай билем, $700 миллион вывод болгонун билем. Ушундай эле билем, силердей эле билем. Райым жөнүндө мен мындан бир жарым жыл мурун айткам, личный страничкама карагыла. Райымды токтоткула достор. Азыр мындай да, мен Райымдын кишиси эмесмин, Бакиевдин кишиси эмесмин, Келдибековдун кишиси эмесмин. Мисалы мына Келдибеков, силердин оюңарга койсо, Келдибеков символ коррупция. Эгерде ушуну толук жакшы текшерип келсе, наоборот грамота бергенге туура келип калат достор. Просто булар жаман киши деп коюшкан, ошонун жаман киши болуп калышкан, бүттү. Бул кара пиар кетет. Мен эч кимдин кишиси эмес, мен артында эч ким турбай эле. Мен артында чоң казактын идеологиясы турат. Болгону партияда турбайт, кыймылда турбайт. Чоң казактын идеологиясы турат. Батырлар ойгонгула, чоң казакка аттангыла. Достор, Ратбек Санатбаев жөнүндө айтып берейин. Эмне эле Ратбек деп? Бул коррупциянын илдетинен өлгөн бала. Ратбек Санатбаев өзү бронзовый призер, көп да чемпион мира да болду окшойт па, молодежи бүт баары болду. Бул Ратбек менен бир 5-6 жолу сүйлөшүп, чай ичип, көп мындай момент болгон да. Ал да спортсмен, мен да спортсмен. Анан бул Ратбек эмне болуп өлдү? Айтып берейин. Бул жанакы 2005 жылы революция болуп, революциядан кийин Бермет Акаева бир жумадан учуп келип туруп, миллиардный капиталды ушуга жаздыртып коюптур. Ратбекке миллиардный акция бар, тигинин акциясы, мунун акциясы, недвижимое имущество, бир жумада эмнеге эмеси жетсе $1 миллиард чейин эмесин. Ошол Ратбектерге эметип салган, может өзүнө жазганбы, жаздыртып салган дейт ошол. Силерде эч ким тийбейт, силер деген Кыргызстандын сүймөнчүлүгүсүңөр деп. Анан кийин ушул Ратбекте миллиардын состояние бар экенин билип, мафия ал кезде тигинин мафиясы, мунун мафия көп деме, мен бирөөнү айта албайм. Ошол муну талашып, акчасын талашып, анан өлтүрүп салышкан аягында. Ратбекти Рысбекке шылтап атышпайбы? Ал МОК болуш үчүн, МОК деген болгондо ошондо Международный олимпийский комитет ошону талашканда ошондо өлтүрүп салган, өлтүрбөйт. Ратбекти пошел вон деп койсо эле кетип калмак Рысбекчи. Рысбек пошел, барай деп койсо эле кетип калат. Рысбек менен ал кезде эч ким тирешип алчу эмес. Ошол Ратбекке ошондо жаздырып салып, эмнеге айттым бул убийствону? Это все из-за коррупции. Акаевых Ратбек өлүп атат. Анан мо фейктер жүрөт. Айланайын, уялбайсыңарбы? Фейктер. Мен бирөөнөн $1 алган эмесмин деп 5-чи жолу айтылып атам. За границага барсам, пунктөрдө иштечүмүн, бир $10 000 чейин алган күндөр болду айына. Анан ошонун баарын мен дүйнө чолканды билбейм. Мо квартирада турам ушуну мен. Анан бир 50 мамлекет көрүп, ошо пунктөрдүн акчасына көрүп салгам чыгып.
Азыр бизнесим да жок, эчтекем жок.